Жогорку кеңештин транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш комитети бүгүн министрлер кабинети тарабынан демилгеленген бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун карап, биринчи окуудан колдоду. Ага ылайык бузуулар кодексиндеги 2 берени өзгөртүлүп, айрым эреже бузууларга айып пул азаят. Белгиленген ылдамдыктан 10 км/сааттан ашык, бирок 20 км/сааттан ашпаган транспорт каражаттарынын айдоочулары. Транспорт каражаттарынын айдоочуларынын жол кыймылынын эрежелерин бузуусу, жол белгилеринин талаптарын аткарбоо. Биринчи категорияга камтылган бузуулардын кокусунан жасалышы мүмкүн дегендигин эске алуу менен өзгөртүүлөр киргизип атабыз. Бул мурдагы биринчи категориядагы 1000 сомго чейин штрафтардын баары азыр 70% алынып 300 сом гана төлөнөт. Эгер 15 күн ичинде төлөгөн болсо, 15 күн ичинде төлөнсө 300 сом гана төлөнөт. Андан сырткары ушуга чейин биздин жарандардын эми кээ-бирки өзүнүн жагдайларына жараша төлөй албай жүргөн жарандыбыздардан 2019-дан келе жаткан пениясы жанагы акча суммасындагы азыркы ушул мыйзам менен 30% гана төлөнөт, ошондо 300 сомдон төлөнөт. Ошону 300 сомдон төлөнүп калат. Белгилей кетсек, коопсуз шаар долбоору Бишкекте 2019-жылы ишке кирип, март айынан тарта жол эрежесин бузгандарга айып пул салына баштаган. Долбоордун экинчи этабын ишке ашырууну 2019-жылы Кытайдын Shenzhen Sinwin Intelligent Go Limited компаниясы утуп алган. Бирок пандемияга байланыштуу деп 2020-жылдын аягында келишимдин мөөнөтү 2021-жылдын 18-июнуна чейин узартылган. Анткени менен компания 18-июнга чейин долбоорду ишке киргизе албаары белгилүү болуп калды. Ал эми Тармактык комитеттин жыйынында депутат Рыскелди Момбеков коопсуз шаар долбоорунун экинчи баскычына токтолуп, коопсуз шаар башталгандан кийин 2 жетекчинин кармалганы, долбоордо коррупция бар экенин айгинелеп турганын айтты. Коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабында экинчи адам камакка алынды. Биринчи адам Сыргак Кенжебаев деген 2019-жылдын 20 декабрында 350 000 доллар акча менден талап кылды деп АКС ГКМга жаза адамды каматса, экинчи адам 20 майда Азамат Дыйканбаев деген премьер-министрдин орун басары 2 миллион 600 000 доллар, 2 миллион 600 000 сом акча менден талап кылды деп камакка алынды ГКМ тарабынан. Мунун өзү эле бул долбоордо чоң коррупция бар экенин айгинелеп турат. Ушул коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабын ишке ашырган Дастан Давлетов сиз болчуңуз, туурабы? Сиз болчуңуз. Сиз былтыр июнь айында мен Англиядагы окуума кетип атам, бул деген адамдын баласына бир келе турган шанс экен, мүмкүнчүлүк экен деп кеттиңиз эле. Бир жыл өтпөй келип калганыңызга эмне себеп болду? Азамат Дыйканбаевдин камалышыбы же атайын чакырыштыбы сизди? Кыска эле жооп бериңиз. Окууну бүттүм. Окууну бүттүңүзбү? Бир жыл бүтөлөк кайли? Мен июнь айында баштагам, 11 ай окудум. 1 жылдык магистралык программаны Гарвард. Бир жыл болу элек дейм да. 11 ай дедим. Эми мындай да, ошо кыргыз өкмөттө таң каласында таң көрүшү. Сиз мен билгенден каалаган убакта келесиз, каалаган убакта кетесиз. Толкунбек Абдыгулов экөөңүздөр да эрке эч ким болбогон чыгар. Сиз бул кызматка экинчи жолу келип атасыз. ГРС'те да болдуңуз, президенттин кеңешчиси да болдуңуз. Мен эми ушул коопсуз шаар долбоорунун башында сиз тургансыз, экинчи этабын.